Эми bir adam süйлеп atkanda ушундай ооzu шилекелер толуп, мага ошо берилип сүйлөйт экен, билбей калат экен, оозу ушака жарым литр суу болуп калыптыр да. Шилекей шуну. Деп эле жалап жутуп алды ошону. Эмне болот десе, ага орозо бузулбайт дейт. Ушактарга толуп калды дейт. Ана шуну жутуп бердин арака дейт. Ага орозо бузулбайт, өзүнө buzulbayt orozо. Бирок ошо макру. Макру экени кандай? Адамдар жийткендиги үчүн. Ачып коюш керек якында кылып. Маракка жалап алса болбойт. لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فمه لا يفطر. Эми оозуна жууду кара кыла деди. Деп кайра түкүргөндөн кийин оозунда суунун калдыктары калды. Ошол түкүргөндөн кийинки калган калдыктар түкүрүк менен кошулуп наракка кирип кетсе, бул орозону бузбайт. Бирок орозонун күнүндө оозда суунун төккөндөн кийин бир түкүрүп алган мустахап жакшы болот. Орозодо дедиң, пуф дегенден кийин дагы бир түкүрүп алсаң, бирок түкүрүшүн деп бүт баарын чогултуп кетиш шарт эмес. Жеңил бир түкүрүп коюшуң керек, андан кийин жутулган орозону бузбайт. Ага чейинкиси макру. أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فمه لا يفطر. Ошондой эле оозуна толуп калган түкүрүгүн жутуп алса орозо бузулбайт. Кээ бир адамдар кечке түкүрүп турат. Мен барсам, атам бир тууган аталаш эжеси бар. Ошол Ажар деген эжекебиз өлүп калды, раматылык. Анан барсам, кечке түкүрөт. Анан мен айттым, "Не түкүрөт десем, орозо кармап атам" дейт. Түкүрө бер, оозум кургап калды дейт. Тигип атпашта, түкүрүп коет, кайра түкүрөт. Ана мен айттым, "Түкүрсө бузулбайт" десем, "Мен ушуну билбей атпайм, 2-3 күндөн бери өзөрүп калдым түкүрө берип" дейт. Жок, түкүрбөй жута бересиз деди. Мага түкүрүш шарт эмес десем, анан кийин өзүнө араң келди. Ушундан да кыйнап жүрө берет кээде өзүн. Жок, оозунан чыкпаса бузулбайт, өзүнүкү. Макру болуш ыктымалы бар, бирок бузулбайт, өзүнүкү. Эми тиштеринин арасынан кан чыкты. Кан чыгып, анан алкымга кирип кетти, же жутуп алды аны. Ошондо кан менен жана түкүрүк аралашып кетсе дейт. Эгерде кан өзүнөн өзү чыгып кирип кетсе, нарак орозо бузулат, каффара жок, бирок каза кылып берет дейт. Бирок канга дейт түкүрүк басымдуулук кылып калса, анда бузбайт. Эгер экөө тең болуп калса, этияттык үчүн бузат деп айтабыз дейт. Бирок Важиз деген китепте бул кан көпчүлүк болсо деле ал бузбаш керек де, ошону туура деп ошого баа берет дейт. Анткени аны ким размерин алып отурат, канча болду, башка болду. Кирип кеткенде кантип анализдейсиз? Ошон үчүн кан ооздан чыгып, тиштин арасында кан канап кетип туруп, ошол аракка кирип кеткен болсо, ошону бузбайт деген фатва менен жүргөнүбүз жакшыраак дейт. Бирөөлөр алманы тиштегенде кыпкызыл болсо бузулат, башка алма жок болсо, өзү орозосун сен каяктан Ошон үчүн ушул маселеге кармана берген эмне урматтуу биртан жакшыраак. Демек, тиш канап кетсе, ага орозону бузбайт деш керек. Эшикке түкүрүгүн аракет кыласың, бирок аракка кирип кетсе, ошону Важизде, ошону сахих деп айткан деп туруп кармана берсең, муну даже Раддул Мухтар бул жака